Оштогу жол кырсыгынан bir адам каза болду. Муфтият орозонун качан болорун 10 май күнү жарыялайт. Бул тууралуу кабарлардын жүрүшүндө кененирээк айтабыз. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жол кырсыгы катталып, bir адам каза болду. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ 3 май түнкү саат 22:30 чамасында катталган. Анда Nissan Primera үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Азият улутундагы 40-50 жаштардагы эркек адамды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Ыкчам иликтөөнүн негизинде айдоочуну кармалды. Ал 2000-жылы туулган Ош шаарынын тургуну болгон. Масалиев көчөсүнөн жолдо өтүп бара жаткан адамды сүзгөн. Учурда каза болгон жарандын өздүгү такталай элек. Ал эми жол кырсыгы боюнча тергөө иштери башталып, тийиштүү иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын муфтияты 10 майда Ороз айынын так датасын жарыялайт. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирет. Учурда башка мамлекеттердин дагы жооптору күтүлүп жатат. Ошондой эле айдын чыгышына карап аныкталат. Эске салсак, былтыр кыргызстандыктар 27 майда Орозо кармай баштаган. Бул ай мусулман калкы үчүн ыйык ай деп эсептелет. Жыл сайын 10 күнгө алдыга жылат. Алдын ала маалыматтар боюнча 15 май күнү Орозо башталары божомолдонуп жатат. Бишкек жебиндеги кырдаал боюнча жогорку кеңештагы өкмөт менен бирдей жоопкерчилик тартышы зарыл. Мындай пикирин мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында өкмөт келишимге кол коердо жогорку кеңеште 3 комитеттен макулдук алган. Жепти модернизациялоого Кытайдын Эксим банкынан алынган карызды долбоорду ишке ашыруу үчүн ратификациялоо зарыл болгон. Сатыбалдиев өз сөзүндө 3 окууда тең Рыспаев, Нышанов баш болгон 90 депутат колдогонун кошумчалаган. Ал депутаттык комиссиянын курамында тийиштүү адистер жоктугун, ошондой эле өкмөттүн милдети инвестиция тартуу, калган ишти аткаруу бийлиги көздөмөлдөшү зарыл экенин да эскертти. Эске салсак, буга чейин жептеги кырдаалды иликтөө боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү жылуулук борборундагы чырга Сатыбалдиевдин да тиешеси бар экенин айтып чыгышкан болчу. Бишкек жылуулук борборунун импульстук линияларын жылытууга 11 миллион сом жумшалат. Бул жумушка электр станциялары ишканасы тендер жарыялады. Маалымат боюнча бир катар линиялар алмаштырууга муктаж болуп турат. Эң негизгиси жылуулук борборунун меш казандарынын линияларын жылытууга пландалып жатат. Белгилей кетсек, быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Учурда дал ушул линиялар тоңуп калган. Борбордун адистери резервдеги агрегаттарды ишке берүү үчүн аларды жылуулатышкан. Баткен шаарындагы таштандыларды төгүүчү аянт санитардык талапка жооп бербейт. Полигон курчоого алынбай, жаныбарлардын сөөктөрү да ачык эле жерге төгүлгөн. Жашылча жемиштердин калдыктары болсо жагымсыз жыт берип, жашоочулардын наразычылыгын күчөткөн. Тургундардын даттанууларына жергиликтүү бийлик эмне дейт? Баткенден кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Бул аймак таштанды таласына айланганына 6 жылдан ашып калды. Полигон менен калктуу конуштун аралыгы жакын жайгашкандыктан жагымсыз жыттан тургундар тажап өтүшкөн. Ал гана эмес, ажатканалардан чыккан суу, малдын өлүктөрү да ушул жерге төгүлөт. Бетке мал сойгон эмелердин, бойнунун эмелерин, мусурларын алып келет, туалеттин заңдарыны, мусор аттууну ушака алып кеп төгөт. Анан бул чымын-чиркей инфекция таркатуучулар да энди. Тамак ашыбызга бир түшөт, эки түшөт. Өздөр жакшы билесиздер, чымын-чиркей, мусорларында шамалда клёнкалар учуп келет. Анан туалеттен чыккандар, больницадан чыккандарды жакын арага алып келип ташташат. Жакшы жыт жок да, таза аба жок. Документте бул аянт жайыт катары каралган. Ошентсе да шаардан чыккан таштандылар ушул жерге төгүлөт. Шаар жетекчилиги болсо талаанын экологиялык жана санитардык абалына кызыгып көргөн эмес. Билдирүүнү билбейт экен мекеттеги инспекциянын. Азыр мыйзамдуу эле болгон, азыркы турган жери дагы. Азыр ошо мыйзамсыз үйлөр мусорго жетип барган да. Мыйзамсыз үйлөр ошо свалкага жетип барган. Бизде азыр жайыт болуп эле турат. Мэрия тарабынан иш кагаздары даярдалып атат. Енді жақын күндерде немеден
өкмөт тарабынан бекитилип, трансформация иштери бүткөндөн кийин ал жерге тиешелүү иш кагаздарын даярдап беребиз. Жыл сайын жергиликтүүлөр шаар бийлигине Таштанды талаасын көчүрүү талабы менен кайрылышат. Анын негизинде өткөн жылы шаардан 9 чакырым аралыкта жайгашкан 80 гектар аянт Таштанды үчүн бөлүнгөн. Учурда трансформациялоо документтери даярдалууда. Ага шаар бюджетинен 1 миллион 200 миң сом да каралган. Ошо свалканын жанынан жай бөлүп бердик, яма беккерди отдельно жасайт, өлүмтө малдарды таштаган жерде. Анан берки сыркынды сууларды таштаачу специальный өзүнүн жайы бар. Ошол эле жерге тосмо кылабыз, тосмо кылып охранникке апарып, шу вагонеткасын коюп, айлантырып, тосмо менен тосуп туруп свалка кылабыз. Жаңы Таштанды талаасын ишке киргизүү боюнча тийиштүү документтер даярдалып жатат. Анын негизинде аянты тосулуп, тийиштүү шарттар түзүлөт. Ошентип, жаңы Таштанды полигону быйылкы жылы ишке кирери күтүлүп жатат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил, Ынтымак, Баткен шаары. Мектептерди ремонттон өткөрүүгө 100 миллион сом бөлүнөт. Жыл сайын билим берүү уюмдарын оңдоодон өткөрүү үчүн жумшалат. Анын ичинен Бишкек шаарынын билим берүү уюмдарын 11,9 миллион сом, башка аймактардагы мектептер үчүн 88 миллион сом каралган. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымдады. Эске салсак, былтыр өлкөдөгү 2110 мектеп ремонттон өткөрүлгөн. Министрлик белгилегендей, билим берүү уюмдарын ремонттон өткөрүүгө бюджеттен каражат атайын стандарт менен бөлүнөт. Ошондой эле окуучулардын санына жараша каралган. Таласта Төө бурчактын аянты кыскартылат. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин өкүлү Жигитали Жумалиев билдирди. Анын айтымында, учурда республика боюнча изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында Төө бурчактын аянтын жылына 200 миң гектарга чейин кыскартуу пландалып жатат. Бул топурактын начарлашын алдын алуу үчүн жасалып жаткан министрлик кабарлайт. Буга байланыштуу Төө бурчактын которуштуруп айдоо демилгеси көтөрүлүүдө. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күнү Таласта 55 миң гектарга Төө бурчак өстүрүлөт. Бул облустун айдоо аянтынын 60%-ын түзөт. Мына ушундай кабарлар программабызды жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтарды кененирээк Ынтымак Чекиткейжи сайтынан таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.